3 августтан 9 августка чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз, саламатсыздарбы? Кой жылдызы өзүңүз менен өзүңүз калгыңыз келип, түшүнүксүз абалда болосуз. Ушундай учурдан пайдаланып, башаламан ойлоруңузду иреттеп алыңыз. Жумушта ийгиликтер сөзсүз түрдө бул аптада жылмаят. Жетекчиликтен мактоо күтпөй, ишиңизди кыла бергениңиз оң. Ошондой эле айтылган сындарга терикпеңиз. Букачар жылдызы үйдө да, жумушта да эбегейсиз күч керек болот. Андыктан энергияңызды пайдасыз нерселерге чачпаңыз. Акча жаатында тартыштык жаралбасын десеңиз, албетте акчага үнөмдүү болгонуңуз туура болот. Бул аптада пайдасыз сатып алуунун азгырыктары болушу ыктымал. Ал эми сүйүү жаатында жаңылыктар бул аптада күтүлөт. Кийинки жылдыз белги эгиздер жылдызы. Аягы кандай болооруна көзүңүз жетпеген ишти кылууга туура келет. Жакындардын кеп кеңешин угуп, жасай берсеңиз аягы жаман болбойт. Банктын кызматына муктаждык жаралып калышы дагы ыктымал. Каржы маселесин жөнгө салуу үчүн чуркайсыз, убагында тамактануу, ошондой эле эс алуу дагы сунушталат. Кезектеги жылдыз белги бөйөн жылдызы. Үйдө конфликт жаралуу тобокелчилиги жогору, пикир келишпестик жаратпаганга сиз аракет кылыңыз. Эмне баштасаңыз дагы тилекке каршы ийгиликсиз аяктайт. Андыктан пландаган нерселерди кийинкиге жылдыра турган оң. Апта соңунда түшкөн сунуштардан баш тартып, эс алуу гана сунушталат. Арстан жылдызы. Маанайыңыздын өзгөрмөлүү болгону айлана чөйрөдөгү адамдарга ыңгайсыздык жаратышы ыктымал. Бирөөнүн жинине тийип, уруш чыгарып албайын десеңиз, тилди тишке ката туруңуз. Аптанын экинчи жарымында үй ичинде өзгөрүүнү киргизүүнү каалайсыз. Бул сиздин эс алууңузга жакшы таасирин бермекчи. Кийинки жылдыз белги бийкеш жылдызы. Көйгөйлүү маселеңиз болсо, аны бирөөгө айтпай туруңуз. Куру сөз менен колдомуш болуп, көйгөйүңүзгө кубангандар дагы четтен чыгат. Жеке жашоого өзгөртүү киргизүү тууралуу дагы ойлоносуз. Көз салып жүргөн адамыңыз болсо, ачык сүйлөшүүгө барыңыз. Тараза жылдызы. Жаңы романдын башталышы. Бойдоктордо келечектеги түгөйүн жолуктуруу мүмкүнчүлүгү чоң. Өзүнүн үстүнөн иштөө, дүйнө таанымды кеңейтүүгө дагы ылайыктуу апта. Үй бүлөнүн бекемдигин чындай турган окуя бул аптада орун алат. Ал эми жакындардын баркын дагы бул аптада сезесиз. Чаян жылдызы. Көңүлүңүзгө жакпай келген, негативдүү маанайды шарттаган адамдарды жашооңуздан чийип салыңыз. Шейшемби жана жума күндөрүнүн ортосунда сизди чарчаткан маселелер көп болот. Ал эми физикалык күч келтирген иштерден баш тартыңыз. Же болбосо кийинки аптага жылдыра турганыңыз оң болот. Тамак ашты күчтөп, ичүү сунушталат. Жачы жылдызы. Уюштуруучулук сапатыңызды колдоп, жакшы иш жасайсыз, жакындарга жана айланадагы адамдарыңызга жардамыңыз тийип, бул аптада кубанасыз. Ошондой эле кызматыңыз үчүн жумуштан мактоо угуп, сыйлыкка дагы татыйсыз. Сүйүү жаатында өзгөрүү күтпөйт, бирок күтүүсүз жаңы таанышуулар орун алат. Текечер жылдызы. Өзүңүзгө ишенүү абдан керек болуп жаткан учур. Бардык жакшы дагы, жаман дагы нерселер өзүңүздүн колуңузда экенин унутпаңыз. Жумушта бирөөнүн ишин да кошо жасап, көп энергия сарпталат. Алдын ала анализдеп алып, анан гана кошумча ишке жоопкерчилик алганыңыз туура болот. Сокуяр жылдызы. Каржылык жоготуулар күтүлүүдө. Буга капа болбостон тер төгүп иштеп, каражат топтоону улантыңыз, же болбосо көп акы төлөнүүчү жумушка дагы умтулсаңыз болот. Тууган урук менен кабарлашып, ал жайын сураңыз. Үйдө жаралган чыр чатак маанай түшүрүшү ыктымал, бирок сиз ага көңүл бурбаңыз. Аны басуу сиздин гана колуңузда. Соңку жылдыз белги балыктар жылдызы. Ден соолугуңузда маселе жаралса кабатыр болбоңуз, оңой өтөт. Жумуштун көптүгүнөн жакын адамдар менен баарлашууга убакыт таппай каласыз. Буга карабай балдардын эмне менен алектенип жатканына кызыгыңыз. Апта соңунда баарын таштап, эс алуу гана сунушталат. Сиздер 3 августтан 9 августка чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Айжан Урманбетова тааныштырдым. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.